Адамды шек кылбаш керек, шек деме, азым болуш керек го. Дуам кабыл болду деген адам болуш керек. Күнөөм кечирилди дешкин керексиң. Тоба кылдыңбы? Кудай Таалам кечирди деген бул жерде бизде ишеним болуш керек. Мен дуам кабыл болду, Кудай Таалам мени кечирди. Болду, мен жаман жолго баспайм, туура эмес жолго баспайм, ал жака баспайм, кадам таштабайм. Кудай Таалам мени кечирди деген адамда 100% ишеним болуш керек. Дуанын кабыл болушунун дагы бири шашылба. Шашылган шайтандын иши. Күндө сура, күндө тилен, күндө жалбар. Кудай Таала бардык нерсени берет, бирок сенден бир нерсе чын жүрөктөн дуа кыл, кайра дуа кыл, шашылбагын күндө сура, чарчаба. Күндө сура, күндө жалбар. Тез сура. Болбой калды дебе, жалбар. Дуанын кабыл болушунун дагы бир себеби адал рызкың. Жегенин каяктан жеп атасын билип же. Уурдаган тамагың уур тамак болбосун. Жаман жерден болбосун. Адал тамак жеген болгон. Адам адал тамак менен кийинген.